Биз турган жер Айтматов районунун Көктөбү айылынын тургуну Эшалиев Сударбектин 30 сотук чарбагы. Бул чарбакта Кулпунайдын Альба сорту эгилеткен. Бул сорттун башка сорттордон өзгөчөлүгү эрте бышат. Азыр мына май айында эрте жазда башталган түшүмүн берип жаткан учур. Сударбек Эшалиев Кулпунай өстүрүүнү 4 жыл мурун колго алып, көчөттөрдү Ош облусунан алып келген. Акчаны каяктан көп табыш керек деген дыйкандардын баарынын эле оюнда ошол. Анан буну негизи ошо баягы телефондон көрүп эле анан кийин ушул азыр ынтызар болуп калган. Бул сорту берди азыр мына именно мына ушул жердеги сорту бул Альба сорту да. Жазында өрүп турат. Анан кийин менде өзү 6-7 сорт бар. Альба, Клери, Азия, Кабрилло деген, анан кийин Монтерей деген сорттор бар. Ошонун ичинен биз өзүбүзгө мындай өзө турган алып калдыкты десем жарашат да биз үчүн. Бизге ошол өспөй тургандар бар. Биздин погода жакпайбы, жер жакпайбы, же суу жакпайбы, ошол болбойт экен да алар. Канча карасаң эле өлүп кала берет экен. Анан ушул сорттору негизи жакшы да бизге өзү. Дыйкандын айтымында Кулпунай өстүрүү талыкпас мээнетти талап кылат. Ар бир жалбырагына көңүл буруп кароо менен кандай кошумча азыктар керек экенин жалбырагынан билсе болот дейт дыйкан. Азыр могу сал темир жетпей туру да. Анткени могу немелер көрүнүп атпайбы, бутактары жалбырактын. Жылкалары көрүнүп атпайбы? Биягы саргайып туруп ошол темир жетпейт да мына. Ар кандай бунун курт бити бар мына үчүн. Могу жерлер моголар уже сал курт пайда болуп калган да мына карайгандар. Буларга курттун дарысын бериш керек. Курттун дарысын бергенде де могу мөмөгө мына үчүн импортный дарыларды алабыз да, турецкий, көбүнчө турецкийлерди алабыз. 3 күндөн 5 күнгө чейин чачып анан кийин 3 күндөн 5 күнгө чейин да ожидание күтүү чогултуу, мөмөнү чогултканга. Аны биздин неме обычный аптекадагылар болбойт. Алар 15 күнгө чейин да. Алар чачсаң жей албай калат. Көбүнчө турецкийлерди пайдаланат. Алар кымбат. Каарманыбыз азыркы учурда Кулпунайдын килограммын 170-180 сомдон сатып, үй бүлөсүнө туруктуу киреше алып келүүдө. Түшүм коңшу Казакстанга да сатылат. Быйылкы түшүм жакшы эле. Жакшы, Кудайга шүгүр. Жаман деп айткан болбойт да. Жаман десең өзүң жамансың. Аракетке жараша болуп атыр, жакшы. Азыр пока быйыл бир баада алынып атыр, анан кийин былтыр 100 сомго чейин түшүп кеткен да. Анан быйыл пока жакшы эле 170-180ден алып атыр. Чоңдорун да, мындай отборун, майдалары булар отборго кирет да, многулары майдага кирет, буларды 70-80 сомдон алат да. Бирок калтырбайт, алып кетет бар. Айыл чарбасында жаңы ыкмаларды колдонуу бүгүнкү күндүн талабы. Айрыкча суу тартыш болуп турган мезгилде сууну үнөмдүү пайдалануу максатында дыйкан Сударбек Эшалиев Кулпунай өстүрүүдө тамчылатып суугарууну колго алган. Негизи могу главный трассада ушудан келип бөлүнөт, могу кран, могу главный кран менен мияка кеткен сууду беребиз да, мына ачтык да. Могу краннарды бул капельный лента кеткен крандар могу. Ошо мындай. Уже кетип атыр суу. Кетет да, анан мияктагы баардыгы ошо крандар бүт ушундай крандар. Аналар азыр. Уже мияктарга уже суу кетип атыр да, мынткени жабылат, мынткени ачылат. Баары ушун анан кийин суугарганда ошо неме жарым сааттан 45, анан баягы эрте жазда суугарганда 1 саатка чейин суугарабыз да. Биринчи сууду. Анткени жерди кандырыш керек да. Анан калган ошо жарым саат 45 мүнөткө чейин суугарылат. Мына бул бассейн өзү 24 куб да. Мына болжол менен эсептегенде 24 кубтан. Анан арыктан эле аны чекесинен сууга куя турган кылып койгонбуз. Арыктан ушу 1 суткада толо турган кылып койгонбуз. Бу жерде ошо 24 куб болот. Могу жерде глубинный насос. Мына 50 шланга менен айдай турган да, ошо 50 шланга караша турган глубинный насос турат. Могу обратка эгер азыраак неме жөөк суугарып калсак турган обраткага кой берип коебуз да. А так негизи ушу менен кетет. Анан могу шланга бул неме? Могу насос менен өзүнчө иштеп, могу жака ошо дары-дармектерди эзип туруп, ушакка куюп турган ушактан сордуруп беребиз да. Каарманыбыз сыяктуу тамчылатып суугаруу суу ресурстарын үнөмдөөнүн жана түшүмдү көбөйтүүнүн мыкты ыкмасы. Мындай аракеттер менен гана айыл чарба өнүгүп, элдин жашоо шарттары жакшырмакчы. Гүлзада Бакаева, Чыңгыз Бокошов, Айтматов району.